Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз Манас айылында турабыз. Биз бүгүн кичинекей Назиманын үйүнө конокко келип калдык. Жаш кыял берүүбүздүн каарманы Назиманын талантын жакындан көрөлүк. Кандайсың? Салам. Кандайсың? Назима жөн гана мыкты окуучу эмес, ал чыгармачылык менен билимди айкалыштыра алган, өз жолун издеп келаткан жаштардын бири. Звездочка пойдет ладошек, не жалей, ведь это моя, да ведь это... Ыр, би, музыка жана сахна Назиманын ички дүйнөсүн ачкан багыттар. Чоңойгондо кайсыл ырчыдай болуп ырдагың келет, кайсыл ырчынын ырлары сага көбүрөөк жагат? Анжеликанын ырлары көп жагат мага. Сен азыркы убакта кайсыл иримдерге катышасың? Ок стил көкжогуна, би көкжогуна катышам. Кайсыл сабактарды жакшы көрөсүң? Музыка, анан матем, ок стил сабактарын жакшы көрөм. Назима, сенин бул кийип турган көйнөгүң дагы аябай мага жакты. Сен муну ким тиктирип берди? Каяктан алдың? Таластан алганмын. Сен бул көйнөктү кийип бизге кандай чыгарманы аткарып бергиң келип жатат? Кыргызстанды. Туштарымын мөнгө карагай, эй, калбаймын сени карабай. Кубулчуган ырлар угулат, кумар чиреп эчбир тарабай. Булактарың сайда шылдырап, булбулдарың далдар урап. Кайсы мезгил болсо да мейли, карап тургуң келет тұнжырап. Баракелди, таанатын ата Азим. Назима, сени буйруса келечекте чоң сахналардан көрөбүз деген үмүтүбүз чоң. Назиманын жараткан ийгиликтеринин артында ата-энесинин ишеними жана колдоосу турат. Назима үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кенжеси. Теле көрүүчүлөр, биз Назиманын үйүнө конокко келдик. Азыр биз Назиманын үй бүлөсү менен жакындан таанышып көрөлүк. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айта кетсеңиз, Назиманын таланты боюнча токтоло кетсеңиз. Назима эң кичүү кызым, эрке кызым, өзүмдүн ошо бийге, ырга таланты бар. Өзүмдүн кичекей көкүрөк күчүк кызым. Канча жашынан баштап ушул талантын байкадыңыздар? Канча жашынан баштап ырдайт, бийлейт? 5 жашынан эле баштап өзү таланты бар да, сыктуу өзү. Ырдап, бийлеп, бирдекени көрсө сразу ошону аткарып кетет да. Анда кел, Назима, сен бизге азыр ушул жерден ата-энеңдин, биздин жаныбызда өзүңө жаккан чыгармаңы аткарып берип койбойсуңбу? Кайсы ырдарды ырдап бересиң бизге? Энекем деген. Кел анда. Апакең, айбактың сен, күбөлүк баг болгуң. Бактыма ай жаралган, кубанчым апакем. Апакем ырдап берем, аламдын гүлүн терем. Сагынып кеттим апакем, ай апакем. Сен кайсың кайсыл? Кайсыл жакта? Назима учурда Борош Жанузаков атындагы орто мектебинин 2-классында окуйт. Мектеп Назиманын талантын байкаган биринчи аянтча. Билим уясынан суурулуп чыккан таланттуу кыз. Сабакты дагы мыкты өздөштүрүп келет. Мектепте алдыңкы окуучулардын катарында. Назима окуучулардын арасында эң активдүү, үлгүлүү кыздардын бири. Назима жакшы окуйт, жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатат. Өзү шайыр, мүнөзү ачык, токтоо кыз. Ак көңүл, досторунун арасында өзүн жайдары алып жүрөт. Эң жакшы көрүп окуган сабактары музыка менен математика сабагын аябай жакшы окуйт. Классташтардын арасында кадыр баркка ээ, буйруса келечекте көптү үмүттөндүргөн мыкты кыздардан болот деп ишенем. Кубат берген аталардын сөзүн тыңдап келген.
Назиманын ырчылык талантын колдоого алган музыка мугалими Бермет Абылкасымова Баластан Балдар каналынын Данегин берүүсүнө алып барган. Назиманын музыкалык жөндөмүн ачууда мугалими Бермет Абылкасымованын салымы чоң. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушинтип Назиманын мектебине келдик. Бул жакта Назиманын музыка сабагынан кошумча иримдерге катышкандыгы жана анын жетишкендиктери тууралуу эжекесинен сурап көрсөк. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы. Айта кетсеңиз, Назиманын өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары деги эле талантына токтоло кетсеңиз. Азыркы учурда ушу өнөрү ташкындап жаткан кези деп айтсам жаңылышпайм. Аябай активдүү кыз, сабагында жакшы окуйт, мага дагы жакшы катышат, мен айткан нерсени так аткарат. Былтыр ошо эске салып кетсек, былтыр кызым сон болуп Данегим теле берүүсүнө эфирге, прямой эфирге барып, сон катышып келди. Баластанга ар кандай конкурстарга катышат, бий иримдерине катышат. Иш кылып ар тараптуу деп айтсам жаңылышпайм ушу кызым. Эң сонунда Назима менен бир сонун чыгарма жаңыртып койбойсуздарбы? Ооба, азыр апакем дегенди даярдап атканбыз. Жанагы көңчө мен айткандай ооздо тегерек кылып, уялбай, кол көрсөткөн жерлерин тегиз көрсөтүп бере береликпи? Биз азыркы даярдап атканыбыздан, баштадыкпы? Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам, 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 жан апам, алтын апам, ай апам. Конфеттерге көп жинап жүргөн, андан коз гүл жасап, үйдүн ичин түздүм, андан коз гүл жасап, үйдүн ичин түздүм. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам, 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 жан апам, алтын апам, ай апам. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бул чыгарылышыбызда жаш кыял берүүбүздүн кичинекей каарманы Назиманын талантына күбө болдук. Ал эми кийинки эфирден амандашканча сак саламатта болуңуздар.